негизги автоунаа жолдорунда жана айыл Район борбору түптү кароосуз жылкылардан каршы рейд өткөрүлдү. 25 ноябрь күнү Түп айыл өкмөтү жана Түп район ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте жылкылар себеп болгон жол кырсыктарын алдын алуу максатында Каракол Түп багытындагы жолдун жээгинде кароосуз жүргөн жылкылардан каршы рейд өткөрүлдү. Адатта темир тулпарларды кубалаган эми кызматкерлер жылкылардын артынан чуркап, айрым учурларда жарышууга да аргасыз болушту. Мындай иш-чара кыштын суук күнүндө айыл өкмөтүндө эмгектенген мырзалардын да күч кубатын алды. Себеби бирде карды кечип талаалап, бирде тайгак жолду көчөлөрдү аралап айдоого туура келди. Түп айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Асанбек Токоновдун айтымына ылайык иш-чаранын алкагында 15 кароосуз жылкылар кармалды. Ээлери аныкталган учурда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 124-беренесинин калптуу конуштарда жаныбарларды багуу эрежелерин бузуу айыбы тагылып, ага ылайык жеке жактарга 55 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салынат. 2024 жылдын 25 ноябры бул эми сентябрь айынан бери күндө рейд болуп келүүдө. Ошол рейдтердин бири бүгүнкү рейд. Ошо бүгүн рейдке болсо Түп айыл өкмөтүнүн жалпы эркек кызматкерлери, Түп райондук ички иштер кызматкерлери, Түп райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен биргеликте уюштурулган рейд болду. Азыркы тапта 15тен ашуун жылкы камалды. Эми малдын ээлерине бузуулар кодексинин негизинде айыппул салынат. Урматтуу мал баккан жарандарыбыз, сиздерден көптөн көп суранарыбыз күнбү түнбү малдарыңарды карасаңыздар. Себеби деген ушу малдын катышуусундагы кырсыктан эмне деген адамдар өтүп кетип атат бул жашоодон. Эмне деген адамдар материалдык чыгымга учурап атат, эмне деген адамдар ден соолугунан ажырап атат. Анан урматтуу Пер мырза, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо күнгө түнгө карабай Түптүн элдерине, Түп айыл аймагында, Түп районунда болуп жаткан жаңылыкты түз жеткиргенге аракет кылып келесиз. Сизге да ишиңизге ийгилик. Малдын ээлеринен дагы бир жолу сураныч, малдарыңарды жолдон алыс кайтаргыла.